Адамдар акчанын жоктугуна арызданышат, бирок акылдын жоктугуна арызданышпайт демекчи. Андыктан эгерде адам көптөгөн ийгиликтерге жетишем десе, анда жаштыгынан илим менен билимге умтулуусу зарыл. Мына ушундан улам жаштыгында илим алсаң ташка мөөр баскандай деген теманын тегерегинде бүгүнкү көрсөтүүбүздү баштайбыз. Саламатсыздарбы? Бүгүн биздин көрсөтүүбүзгө бир нече кичинекей кыздар келген. Алар диний жактан көптү билишет. Мына ушулар менен бүгүнкү көрсөтүүбүздө кызыктуу маек курмакчыбыз. Алгачкылардан болуп биз Амина Болотованы, Айша Абдрахманованы жана Рабия Абдрахманованы студиябызга чакырабыз. Айша, кел айтсаң, намаз окуйсуңбу? Ооба. Канча болду намаз окуганыңа, bunday dini деги эле ошо намаз окуганды, көптөгөн нерселерди айтып берем деп атасың. Ушунун баардыгын кимден үйрөндүң? Жакшы айтып өтчү, мындай толугураак кылып. Биринчисин медреседен баштап үйрөнгөнмүн, анан үйдөн баштап үйрөнгөм. Намаз окуганыма 2 жыл болду. Куран жаттаганыма кичинекей убагымдан баштадым. Ким үйрөттү аны баарсын? Биринчи атамдан үйрөнүп баштаганмын, кийин медреседен үйрөнүп баштагам. Анан медреседе окуганда кыйын болгон жокпу сага? Ал жактан окуганда эмнеси пайдалуу, эмнеси жагат сага медреседе окугандан? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын окуяларын айтып берет, арабский үйрөтөт, Куран үйрөтөт. Намаз окуганды толук билесиң, э? Рабия, айтчы, бүгүнкү биздин көрсөтүүгө эмнелерди айтып бересиң? Зикир, хадис, 6 сват, Куран, ыр. Канчанчы класста окуйсуң? Биринчи. Анан мынча көп нерсенин баарысын сага ким үйрөттү? Биринчи атамдан үйрөнгөм, медреседен үйрөнгөм. Ошол хадистерди, Курандарды баардыгын жатташ сага кыйын болгон жокпу? Жок. Оңой эле үйрөнүп алдыңбы? Кичине кыйыныраак болду. Деги эле ушул намаз окуган кыз дейле, орозо кармаган кыз деги эле ушул кандай адам болуш керек? Таза, орозо туткан, зикир чалган, намаз окуган. Амина, айтчы, намаз окуйсуңбу? Ооба. Канча болду окуганыңа? Деги эле намазды буга чейин сүйлөшкөнүбүздө баягы медреседе да окуйм деп кеттиң, э? Медреседе канча жыл илим алдың, эмнелерди үйрөнүп алдың, кандай ийгиликтерге жетише алдың дини жактан, ошолорду айтычы. Мен медреседе 5 жыл окудум. Ал жакта биз Куран жаттадык, хадис, окуяларды да айтып берди. Анан ошол медреседе 5 жыл окуп турсуң, бирок ошол медресеге ким алып барды? Сен медреседе окушуң керек деп алып барды, же сен өзүң эле кызыгып ушул медреседе окуй, мен көп нерсени билгим келет деп бардыңбы? Кызыкканымдан бардым. Жакшы, анда бүгүн бизге эмнелерди айтып бересиз? Эмнелерди билесиз? Бул хадис, даны ыр, окуя, Куран. Аллах Тааланын канча сыпаты бар? 99. Мына бүгүн биринчи баштаганда эле бир жакшы бир хадистен баштайлы. Анас бин Малик разиаллаху анхудан риваят, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, ким кечинде Аллах жолуна чыкса, ошол жолдогу канча чаң жыкса, кыямат күнү мистен болгон жипар жыт берилет. Абдуллах бин Умар разиаллаху анхудан риваят, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, ким жалган сүйлөсө, анын сөзүнөн чыккан сасык жыттан периштандан 1 миль алыс качат. Абу Хузайфа разиаллаху анхудан риваят, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кандайдыр бир ооруш келгенде тезинен намазга кайрылчу эле. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, элдерге жумшактык кылгыла жана динди үйрөткүлө. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, кимден бир кандайдыр бир илим жөнүндө суралса, ал билип туруп айтпай койсо, анда кыямат күнү отто болгон жүгөн салынат. Арасынан бир хадиске токтолуп өтөлү, жана сен жогоруда айтып өтпөдүңбү, эгерде илимди ким билсең башкага үйрөткүлө депчи. Анан ушул хадистерге амал кыласыңбы? Сен дагы билгендериңди кимге үйрөтөсүң көбүнчө? Билгендеримди досторума да үйрөтөм. Кайсы досторуңа, мектепте окугандаргабы? Ооба. Алар эмнени үйрөнүштү? Сенден эмнени үйрөнүп алышты? Кээ биркилери намаз окушат, Куранда билишет. Буга чейин көкөбүз баягы кадр сыртында сүйлөшкөнүбүздө 6 сыпат боюнча айтып бергенсиң, э? Эми ушуну жалпы көрүүчүлөргө такалбай, жакшы түшүнүктүү кылып туруп, шашпай, жакшы кылып айтып берчи.
6 sıfat. Birincisi La ilahe illallah. Manisi Muhammed Allah'ın elçisi, жана кулу. Максаты Аллахтан гана болот деген жакынды жүрөккө күйүүзү, пайдасы ширктен сактайт. Кельменин экинчи бөлүгү Манisi Muhammed Allah'ın elçisi, жана кулу. Максаты пайгамбарыбыздын көрсөткөн тартипте жүрүү, пайдасы кимде ким ла иляха иллаллахту бир жолу айтып жанан менен жүрөгүн тактыпталса, ал сөз бешке кирет. Намаз Манisi ибадат Аллага сыйынуу, максаты Алла менен байланышуу, пайдасы тозокойдун харам кылып жана шайтан жүзү кара кылат. Илим зикир Манisi Аллахтын өкүмдөрүн билүү, максаты ара менен адалды ажыратуу, пайдасы өкүнүштөн сактайт. Зикир Манisi Аллахты өстөө, максаты Алланы мактоону уктоо, пайдасы бейкабарчылыктан сактайт. Икром муслим Манisi мусулмандардын ортосуларда сыйырмат, максаты махабатты күчөтүү, пайдасы душманчылыктан сактайт. Калыс нетте Аллахка түз коюу, максаты Аллахтын ыраазычылыгын табуу, пайдасы мактануу, текебелчиликтен сактайт. Дават илаллох Манisi Аллахка чакыруу, максаты жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу, пайдасы дават кылыш менен өзүбүзгө ыйман келет. Намаз жөнүндө хадис айтып бирди. Намаз. Абдулла бин Умар радиаллаху анхудан ривайет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан ривайет кылат. Кимде ким эки намазды үзүрсүз эле бириктирип, бир убакта окуса, ал чоң күнөөнүн эшектеринен болгон бир ишине жетти. Өзүбүздүн көрсөтүүгө карата дагы сюжет бар, азыр ошону көрөбүз. Андан соң алдыдагы эки кичинекей коногубузду чакырып көрсөтүүнү улантабыз. Үйдөн чыккандагы дуа. Бисмиллахи валашна, бисмиллахи хорашна, Аллахи роббина таканна. Тамактан кийинки дуа. Алхамдулиллахи лази атамана усакона жалянамна муслимин. Талиндин дуасы. Субханака Аллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Абу Бакир радиаллаху анхудан риваят, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: кимде ким ла иляха иллаллахту бир жолу айтып жанаган менен жүрөгү менен тактыпталса, ал сөзсүз бешке кирет. Абдулла бин Умар радиаллаху анхудан риваят, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: кимде ким Аллахтын алдыда зикир чалса, ал тирүү сыяктуу, чалбаган адам өлүк сыяктуу. Абдулла бин Аффан радиаллаху анхудан риваят, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: кимде ким бир тууганыга жардам берсе, Алла Таалага сөзсүз жардам берет. Фатиха. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики йаумиддин. Ияка нa'буду ва ияка наста'ин. Иhdинас сиратал мустақим. Сиратал лазина ан'амта алейхим. Гайрил мағдуби алейхим валад-даллин. Ажатканага кирүүнүн алдыдагы дуа. Аллахумма инни аузу бика минал хубси вал хубайс. Ажатканага кирип атканда бул дуаны айтпай койсом эмне болот? Шайтан кирип кетет. Ажатканадан чыккандан кийин кайсы дуаны айтыш керек? Гуфронаканы. Канча жолу? 3 жолу. Эмне деп айтыш керек? Гуфронака деп. Субханаллах, альхамдулиллах, ва ла илаха иллаллах, валлаху акбар, ва ла иляха ла куввата илля биллахи алиyyul азим. Мана ушундай жагымдуу сюжеттен кийин биз алдыдагы конокторубузду дагы чакыралы. Ал үчүн Амина Нусырова жана Фирдаус Болотова бүгүн биздин студиябызда болмокчу. Фирдаус, сен менен таанышалы, канчынчы класста окуйсуң?
4 класста окуйм. Мусулман канча парызды аткарыш керек? Ла иляха иллаллах келмеси, орозо, зекет, Тагы? ажылык. Намаз окуйсуңбу? Ооба. Намаз окуганга канча болду? 3 ай. 3 ай болду. Намаз окуганы кыйналган жоксуңбу? Жок. Орозо кармап көргөнсүңбү? Ооба. Канча кармадың? 3 жол кармап көргөм. 3 жол, намаз, орозо кармаган адам өзүн кандай алып жүрүш керек орозо учурунда? Садака бериш керек, хадия кылуу. Канча жаштасың? 7. Канчанчы класста окуйсуң? 1. Нелерди айтып бересиң бүгүн бизге? Пайгамбар жөнүндө, Куран жөнүндө, ошол жөнүндө ырларды айтып берем. Кел, мен сага бир нече суроо берейин, жооп бергенге аракет кылчы, Кимдин кулусуң? Аллахтын. Пайгамбарың ким? Мухаммад алейхиссалам. Диниң кайсы? Диним ислам. Китебиңчи? Куран. Пайгамбарыбыздын канча кызы болгон? Алар кимдер? 4. Кимдер? Биринчиси Зейнеп, экинчиси Рукая, үчүнчүсү Мулгулсум, 4-сү Фатима. Канчадан бери мусулмансың? Альмисактан бери. Жакшы. Куран кайсыларын жаттагансың? Фатиханы Аузубиллахи минаш-шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин, ар-рахманир-рахим. Малики яумиддин. Ияка нa'буду ва ияка наста'ин. Ихтинас-сиратал мустaqим, сиратал лазина ан'амта алейхим, гайрил магдуби алейхим ва лад-даллин. Амин. Куран жаттагансыңбы? Канчасын жаттагансың? Аммадан ылды, Наба сүрөсүнөн. Кыскачараак айтып бересиңби бүгүн? Кайсысын айтып бересиң? Айт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул а'узу бираббил фалaq. Min sharri ma khalaq. Wa min sharri ghasiqin iza waqab. Wa min sharri naffasati fil uqad. Wa min sharri hasidin iza hasad. Жакшы. Аллах жөнүндө же пайгамбар жөнүндө деги балким салават кылып иш алып билесиңби? Субханаллах валхамдулиллах ва ла илаха иллаллах валлаху акбар ва ла хаула ва ла куввата илля биллахил алиyyil азим. Жогоруда сен бизге бир нече хадистерди айтып бергенсиң, Бирок андан башка хадистер айтып берчи. Абдулла бин Умар радиаллаху анхудан риваят пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: Ла илаха иллаллах деп күнүгө айтсаң, 5ке күлүп киресиң. Жакшы. 5 деген кандай ал? Дейле 5ти токтоп өтчү, 5ти кандай элестетип, кандай ал жакта эмнелер бар, кантип айтып берген, коозбу, кандай? Сен жакшылап түшүндүрүп берчи. 5те капачылык жок. 5 деген сонун элестете албайбыз да биз азырчы. Ал жакта сон бактар бар, дарыялар бар. Бага? Эмнелер бар? Тозокчу. Тозокто болсо, ал жакта биздин оттон да ысык ал жак. Ал жакта неме? Ким күнөө кылса, жаман сүйлөсө ошолорго Куран айтып бересиң, Кеттик. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иза зулзилатил арду зилзалаха ва ахраджатил арду асқалаха ва қалал инсану ма лаха яума изин ястурун насу аштатан лиюрау а'малахум ва ман я'мал мисқала зарратин хайран ярах ва ман я'мал мисқала зарратин шарран ярах. Аллахтын 99 ысымын билесиңби? Ооба. Мага бир 20-сын айтып берчи. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq,
يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا حافظ يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير. Болду, рахмат, жоо рахмат кылчалар. Мындай окуяларды билесиң да, диний окуяларды, ошолордун кызыктуусунан, анан кыскарагынан айтып берчи. Муса алейхиссалам Аллах Таала уктай бекен деп ойлойт. Аллах Таала анын ойлогонун түшүнүп, эки периштени жиберет. Эки периште айнектен болгон идишти берет. Бул Аллахтын буйругу, түшүрбөй тур дейт. Муса алейхиссалам бул Аллахтын буйругу деп туруп акыры адам экен уктап кетип, колундагы идиш сынып кетет. Анан Муса алейхиссалам чөчүп кетет дагы, Аллахым кечирчи, мен эмне деп ойлоп алдым дейт. Аллах Таала айтат, асман жер менин колумда, эгер мен уктап кетсем, асман жер бүт аалам кыйрап кетет. Ошол идишке салыштырып коюптур, Жакшы, кел. Азыр мага эмнени айтып бересиң? Куран. Куран. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Сен дуаларды жакшы айтасың го, бир жака кирип атканда же бир нерсе кылып атканда деп жакшы дуаларды айтып бересиң да. Мага айтып берчи да бир дуаларды. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allahu wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyul azim. Дагы тамак ичердин алдында мусулман эмне кылыш керек? Биринчи колду жууп, ким бисмилля деп отуруп, ону кол менен жеш керек. Сол кол менен жеп койсо эмне болот? Сол кол менен жесе шайтан кирип кетет оозуга. Ошон үчүн оң кол менен жеш керек, тамак жегенде бейишти сүйлөш керек. Анан бейиш жөнүндө сүйлөшүш керек, Бейиш жөнүндө сүйлөш керек. Анан дуасын айтыш керек. Аллахумма барик лана фимма разактана ва кинна азабан нар деп. Муса алейхиссалам күндөрдүн бир күндө тур тоосуна чыгып бара жатканда бай менен кедейди көрөт. Бай айтат, Аллахыңа айтчы, менин байлыгымды азайтсын дейт. Кедей айтат, Аллахыңа айтчы, мага байлык берсин дейт. Муса алейхиссалам тур тоосуна чыгат да Аллахка айтат, мен сен ушундай эки пендеңди көрдүм. Бай бирөөсү бай экен, бирөөсү кедей экен дейт. Бай айтат, мен байлыгымды азайтсын деп сурап жатат дейт. Байга айткын, ал мага шүгүр кылбасын дейт. Кедейге айткын, мага көбүрөөк шүгүр кылсын, ошондо гана мен ага байлык берем дейт. Муса алейхиссалам тур тоосунан түшүп бара жатып, аларга айтат, байга айтат, сен Аллахка шүгүр кылбаган экен, ошондо гана Аллах сенин байлыгыңды азайтат экен дегенде, бай айтат, кантип мен Аллахка шүгүр кылбай коеюн, эгерде Аллах мага ушунча байлыктарды берип атса дейт да, шүгүрүнү андан да көбүрөөк айтып баштайт. Кедейге айтат, сен Аллахка көбүрөөк шүгүр кылган экен, ошондо гана Аллах сага байлык берет экен дегенде, кедей айтат, кантип мен Аллахка шүгүр кылайын, эгерде менде бар болгону бир гана жалбырагым болсо дейт дагы. Каттуу шамал келип, жалбырагын учуруп кетет. Муса алейхиссалам күндөрдүн бир күндө дагы тур тоосуна чыгып бара жатканда байдын байлыгы андан да көбөйүп кетиптир. Кедей болсо кумга көмүлүп жатып алыптыр. Муса алейхиссалам айтат, кана сен жалбырагың деп сураганда, менде эч кандай жалбырагым жок, шамал каттуу келип учуруп кетти дейт. Ошондуктан биз Аллахка көбүрөөк шүгүр кылышыбыз керек экен. Ырдап бермексиң, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Дагы бир нече кызыктуу суроолор боло бермекчи, бизден алыстабаңыздар.
Дагы эмнени айта кеттиң? Дуалат, Илим алуучу дуба. Робби зидни илма. Дагы? Анан тамакты жеп бүткөндө алхамдулиллахи лази ат'амана ва сакона ва жa'alna минал муслимин деп бүтүшүбүз керек. Дуаны айтпай койсо эмне болот? Тамак ичип бүткөндөн кийин эле жөнүнө басып кетсе эмне болот? Болбойт. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, тамак жеп бүткөндөн кийин сөзсүз дуаны айтып, анан туруш керек. Уктардын алдындагы дуаларды билесиңби? Аллахумма қини азабака йаумал таб'асу ибадака. Жакшы. Кел таап мага айтып берем деп атат. Уктап туруп анан кийин дуа. Алхамдулиллахи лази ахьяна ба'да ма матана ва илейхи нушур. Rabbim Allah, Peygamberim Hazreti Muhammed, dinim İslam, kitabim Kur'an, men musulmanmın. Men Kur'an. Kur'an. Get. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hu Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid ve lam yulad ve lam yakul lahu kufuwan ahad. Daha kim aytat? Hadislerdi kim aytat? Get. Abdullah bin Umar radhiyallohu anhudan rivayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılar. Sizlerden arаңардағы bir adam күнөө üstөдө кылып жүргөн болсо, анда аны колуңар менен токтоткула. Колуңар менен болбосо, тили менен токтоткула. Тили менен болбосо, жүрөгү менен токтоткула. Жана жүрөгү менен жаман көрүгүлө. Бул болсо имандын эң төмөнкү даражасы. Азыр мен сурай берем. Эне жөнүндө хадис ким билет? Энен таманасында 5. Бул дегени энеге жакшылык сүйлөш керек, жаман сүйлөш керек. Жакшы. Кел. Энендин айтканын кылсаң, неме бейишке киресиң. Ким болсо эненди укпай койсоң, неме тозого сөзсүн. Если энендин айтканын кылып жүрсөң, Алла Таала бейишке киргизет. Ой, сен кандай соңгусуң, сен дайыма апаңдын сөзүн угасың анан? Рабия, дайыма. Сен айткандарын кандай жардамдарды бересиң апаңа? Бейишке кириш үчүн мен бейишке кирейин, апамдын сөзүн угайын деп сен дайыма кандай иштерди кыласың? Энемге жардам берем. Дарста окуган салам, коноктор келсе жардам берем. Сен ушундай сонуңсуң да, хадис. Abdullah bin Umar radhiyallohu anhudan rivayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Eğer kim жалган söylösө, анын сөзүнөн чыккан сасык жыттан периште андан 1 миля алыс качат. Бир тууган жөнүндө ким хадис билет? Абу Хурайра радhiyallohu anhudan rivayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kылат. Кимде ким бир тууганыга жардам берсе, Алла Таала ага сөзсүз жардам берет. Окуяларды ким айтат дагы? Bir күнү эки шайтан алейхилана жолугуп калышты. Бири өтө семиз, экинчиси болсо өтө арыктаган экен. Семиз шайтан алейхилана бул кандай акыбал экенин сурады. Азып тозуп арыктап кеткен шайтан алейхилана: "Менин бир шеригим бар болчу. Ал ар бир ишти баштоодон мурда Аллахтын ысымын тилине алат экен. Тамак жесе да, ичсе да, турса да, жатса да Аллахтын атын зикир кылат экен. Ошондуктан бул абалда калдым" деп айтат экен. Экинчи шайтан алейхилана болсо: "Менин бир шеригим бар болчу. Ал ар бир ишти баштоодон мурда Аллахтын ысымын тилине албайт экен." Ушул бүгүнкү биздин көрсөтүүбүзгө келген студиябызда отурган кичинекей конокторго коомчулуктан бир нече суроолор келген, жооп алалы. Фирдаус деген эмне? Фирдаус деген бейиш бар. Эң улуу. Сен Фирдаус деп атыңды ким койгон? Татам. Демек ал бейиштин атынан коюлган, э? Ыймандуу кыз деп кандай кызды айтабыз? Ким айтат? Эң улуу кызды, намаз окуганды, зикир чалганды, дагы хадистерди жаттаган, ата-энелерге жардам берген. Ошондойлорду ыймандуу кыз дейсиз, э? Дагы ким айтат? Ыймандуу кыз деп дагы ким кандай элестетет?
Аллахка ишенген, анын келмелерине айткан, анан пайгамбарларга ишенген, анын китептерине ишенген. Жакшы. Амина деген ким? Пайгамбарыбыздын апасы болгон. Жакшы. Кийинки суроо. Бейиш деген эмне? Аларга кимдер кирет? Бейиш деген бул сен апаңдын айткан кылган, атаңдын айткан кылган, намаз окуган, Алла Таалага ишенген, зикир чалган, ораза туткан адамдар кирет. Айша деген ким? Айша деген бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аялы. Кийинки суроо, кийинкилерди. Болуп тургай, Фирдавс даяр тур. Кандай кыздар жаман кыз деп ойлойсуң? Ата энесин укпаган, намаз окубаган, зекет бербеген. Куранды мисалы сен бир топ Куран жаттаган экенсиң, Жогоруда айттык. Мына Куранды ким үчүн жаттадың? Аллах үчүн. Машалла. Кийинки таалимге барасыңарбы? Ал жактан эмнелерди үйрөнөсүңөр? Аллах жөнүндө үйрөнөбүз. Талим барганда биз 6 сыфат айтканды биз үйрөнөбүз. Хадис үйрөнөбүз. Дагы? Биз талимде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмнени көрсөткөндөрүн үйрөнөбүз. Жакшы. Медреседе окуган жакшыбы же мектепте окуган жакшыбы дейт? Медреседе окуган жакшыраак. Себеп? Анткени ал жакта Аллахты тааныйсың, Аллах жөнүндө окуйсуң, пайгамбарлар жөнүндө да окуйсуң. Жакшы. Кийинки, медреседе окуган жакшыбы же мектепте окуган жакшыбы? Ким жооп берет? Медреседе окуган жакшыраак, мектепте мындай жаман сөздөрдү айтышып, Аллах жөнүндө мектеп жок. Ким намаз окуйт эле бизде? Сен да намаз окуйсуңбу? Кел, анда сага суроо атайынчы. Намаздан адашып кетсең эмне кыласың? Намаздан адашып кетсең, кайта башынан намаз окуп башташың керек. Жакшы. Апаңарга кантип жардам бересиңер деген экен. Ким кандай жардам берет? Рабиядан башкасы. Рабия айтып койду. Рабиядан башкасы айта ал. Апаңа сен жардам беришиң керек. Каяка барсаң, апаң не кылса, апам жардам берейин деп жардам бериш керек. Пасталарды жооп. Апаңарга кантип жардам бересиңер? Идиш жууп, полду жууп, апам айтканын кылып жардам бериш керек. Эгер ким апанын айтканын кылса, ошол бейишке кирет. Суроо берет экен, жооп бериңер, аракет кылгыла. Ким жооп берет? Assalamu alaikum Фирдавс. Сага суроо берейинчи, жоолукту эмне үчүн салдың? Намаз окуган үчүн. Аллах үчүн салдым. Ачуусу келгенде, адамдын жини келгенде же болбосо ачуусу келгенде дейсе, анда эмне кылыш керек? Астагфируллахты айтыш керек. Дагы? Аузу биллахи минаш шайтонир раджимди. Дагы? Калп айтса эмне болот? Ким айтат? Калп алсаң, Алла жаман көрөт. Кийин көп жолу калп айтып берсең, тозокко киресиң. Кел, сенден нур бар болчу, кел. Аллахым, таанышым керек сени, билишим керек улуулуңду, биле албасам намыстанам, санай албасам сыфаттарыңды, атың мен арманда калам. Аллахым, өз жамалыңды самайм, сага кул болууну каалайм, сага кул болууну каалайм. Ой, жакшы болуп калат. Даратты кантип алат? Ким жакшы айтсаң ошону. Даратты алганда сүйлөш керек. Даратты алганда дуасы бар. Дуасын айтчы? Билбейм. Макул. Дарат алганда ар бирини 3 жолу алыш керек. Жакшылап, даратың жаман болсо, анда ал толук болбойт. Даратты жакшылап, бисмиллахир-рахманир-рахим деп сүйлөбөй толук алсаң, анда сенин даратың толук болот. Ораза кармадың беле? Ораза ооба. Ораза кармаган канча кармадың? 1 жолу. 1 жолу. Ораза кармаган адам кандай болуш керек? Жаман сөздөр сүйлөш керек, зикир чалыш керек, Куран окуш керек, хадия бериш керек. Кыйналдыңбы ораза кармагандан?
Жок, көп катты кыйналган жокмун. Кыйналган жоксуң, Сага Куранды намазды ким үйрөттү? Апам Оку деп кыйнаган жокпу? Же өзүң окудуңбу? жок, кыйналган жок. Татаал эмеспи? Жок. Эми мындай кылалы. Жалпы ушул бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Силер сыяктуу кичинекей кыздар силерди эфирден көрүп аткан болсо суктанып, кыйыныңыздар турбай, биз көп нерсени билбей алган турбайбызбы деп алар дагы суктаныш керек, чынбы? Анан ошондуктан жалпы көрүүчүлөрдү эске алып туруп, ушу көрүп аткан, силерди көрүп аткан, силер кылактуу бир досторуңарга эмне айткыңар келет? Ошолорду айтып өтөлү. Кел, чекесинен баштап Фирдавс. Айтып. Достор, мен айткым келгени намаз окуган жакшыраак. Намаз окуш керек. Илим алды айтам. Айтам. Бири-бириңерге үйрөткөлө. Эмнени үйрөтүш керек? Жөндө. Жакшы. Мен орозо кармагыла, Куран жаттагыла деп айтып едим. Садака, сен садака берсең, өзүңдүн эң жакшы нерсени беришиң керек. Себеп? Себеби сен хадия кылып бератасың, сага хадия кылып бергенде эң жаман нерсе бергенде сага жаман, а эң жакшы нерсе бергенде сага жакшы. Башка адамдарга деле ошондой эле. Жакшысын бериш керек, Жакшы, кандай сан, Мен өзүм досторумга намаз окугула, талимге баргыла деп, зекет бергиле деп айтасың. Куран окугула деп Айтасың, айтам. Анын баарысын окубай койсо, зекет бербей койсо, хадис жаттабай койсо эмне болот? Ала жаман көрөт дагы, тозокко түшөт. Кел. Мен досторума айтам, ушундай тамак жегенде дагы дуасын айтып жегиле дейм. Аларга да айтам, бардыгынычы, алар да уже айтып башташкан. Жакшы. Эми бүгүнкү биздин көрсөтүүнү жыйынтыкташ үчүн жыйынтыктоочу дуаны сен айтмаксың, Бисмиллахиррахманиррахим. Аллахумма магфирли вал валидайя вал мустади вал джамина вал муслимана бирахматика архамар рахимин. Раббана атина фид дунья хасаната ва фил ахирати хасанатан ва кина азабаннар. Я Раббим, Алла, бизди адам кылып жаратканыңа чексиз шүгүр. Адамдан да мусулман пенде кылып жаратканыңа чексиз шүгүр. Мусулман пенденен да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү кылып жаратканыңа чексиз шүгүр. Шайтандын васвасынан сакта, жиндин жамандыгынан сакта, дажжалдын фитнасынан сакта, кыямат күнү арштын көлөкөсүнө турушулукту насип эт, Каусар суунан ичишликтин насип эт, кыямат күнү амал дептерибизди оң колубуздан берүүңдү насип эт, Сирот көпүрөсүнөн чалган этезөтүн насип эт, кабырдын кысуусунан сакта, кабыр азабынан сакта, кабырда периштелердин сурагына так жана туура жооп беришиликти насип эт, тозок отунан сакта, тозоктун сасык жытынан сакта, тозоктун чынжырынан сакта, Фирдавс бейишине киришиликти насип эт, больницада, үйүндө, көчөдө ооруп жаткандарга өзүң жардам бер, сабыр бер, көчөдө, үйүндө зулум чеккендерге өзүң жардам бер, сабыр бер, хидаят бер, илим жолунда жүргөндөргө аларга жеңилдик бер, зеhnini ач. Энаканын баласы үчүн калтырган эң жакшы нерсеси бул тарбия болсо керек. Андыктан эгерде балага кичинесинен туура багытты, туура тарбияны берсек, анда келечекте булар дагы бизге мыкты жыйынтык көргөзөт деген ойдобуз. Ушуну менен чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламат калыңыздар. Биздин чыйыр, сиздин багыт.